Дүйнөлүк цивилизациянын тенденциясы туу чокууга жетип турган тапта маалымат мейкинеде кулачын кенен жайып, жаңы өзгөрүүлөр, өсүүлөр, окуялар, кубулуштар тез ылдамдык менен бүткүл ааламга тарап жатат. Анткени менен бизге жетип жаткан маалыматтардын канчалык чындыгы бар, коопсуздугу кандай, баарын бирдей билүү кыйын. Маалыматтардын чын төгүнүн иргеп алуу курчуп турган мындай атаандаштыкта кыйынга турууда. Албетте, мындай кырдаал биздин мамлекет, анын ичинде калк үчүн да маанилүү экенин талдоочулар белгилешет. Каяктан келип чыкканын, булактарын текшерип эле, үстүптөн карап эле таратып, талкуулап, өзлөрүнүн ойлорун берип, анын жыйынтыгында жеке эле инсандын же бир үй бүлөнүн же бир ишкананын аброю кетмектен мындай бир килейген мамлекеттик ишканалардын, ведомстволордун, өзү мамлекеттин дагы кээ бир учурларда мындай бир аларга шек санаулар болуп калып атпайбы. Ошону элге жеткириш керек деген ойдо. Маалыматтын баарын эле туура кабыл бербегиле деп. Анан кийин баягы интернеттин чыккан жери маалыматты таратууда жалганды колдоно билүү каяктан башталган, батыштан башталган. Булар ал жагын профессорлор. Биз аны акырын-акырындан эми түшүнүп эми үйрөнүп атабыз. Коомго маалымат таратууда ар тараптуу мамилени бекемдөө зарыл. Мунун алкагында Россия Борбордук Азия өлкөлөр менен эл аралык программасы аталышында талкуу жүрдү. Иш-чаранын максаты Евразиялык интеграция боюнча орус-кыргыз кызматташтыгын бекемдөө, стратегиялык өнөктөштүктү андан ары өнүктүрүү жана кыргызстандык тескөөчүлөрүнүн өкүлдөрүн эл аралык долбоорлорду ишке ашыруунун принциптери, ыкмалары жана мүмкүнчүлүктөр менен тааныштыруу болуп саналат. Акыркы 2 жылдын ичинде мындай салыштырып атканда, албетте ар кандай өзгөчөлөр азыр бар, алар көрүнүп атат. Бул негизи жалгыз эле Кыргызстан, Орусия маселе эмес. Негизи Казакстан, Орусиябы, Кыргызстан, Казакстанды жана башка өлкөлөр менен салыштырганда ушундай тенденциялар бар. Бирок аларды коркпош керек, ал менен көңүл буруп, аны караш керек, изилдеш керек. Андан тышкары Кыргызстан менен Россиянын мамлекеттик жана коомдук деңгээлдеги ар тараптуу өз ара аракеттенүүсүнүн алкагында Кыргызстан коомчулугунун Россия менен өз ара пайдалуу өнөктөштүккө болгон кызыгуусу өсүп жатканын эске алуу менен Горчакова фонду коомдук уюмдар үчүн окуу курстарын өткөрөт. Фонддун командасы менен биргеликте гранттык сынакка табыштаманы иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгү менен эл аралык долбоорлорду даярдоо боюнча иштеши да күтүлүүдө. Ошондой эле коомдук уюмдар ортосунда тажрыйба алмашуу, биргеликте долбоорлорду ишке ашыруу аянтчасы түзүлүшү мүмкүн. Мы решили провести встречу. Биз Кыргызстандагы социалдык иштер менен алектенген коммерциялык эмес уюмдар менен жолугушуу уюштурууну чечтик. Анткени биздин фонд социалдык багытта өзүбүздүн жана чет өлкөлөрдүн долбоорлорун колдоого алып келет. Кыргызстанда биздин шериктештер да көп, ошондуктан баарыбыз иш тажрыйбабыз менен бөлүшүп, келечекте жаңы проекттерди чогуу ишке ашырышыбыз ыктымал. Биз негизгисинен катышуучулардын бири-бири менен карым катнашта болуп, окшош долбоорлор болсо, биргелешип иш алып баруусун күтүп жатабыз. Балким окутуу учурунда биз колдоо көрсөтө турчу жаңы идеялар пайда болушу ыктымал. Аталган иш-чарага Орусиянын социалдык колдоо фондунун өкүлдөрү, Кыргызстандагы саясат таануучулар жана 30дан ашык бейөкмөт уюмдар катышууда. Урзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибелал уулу, регион, Бишкек.